Кыргызстандыктар орто кылымдагы Суяб шаары тууралуу билеби? Аны ким негиздеген? Ал кайда жайгашкан жана ал учурда Токмок шаарынын түштүгүндө кайсы эл жашаган? Адистердин маалыматы боюнча тарыхый тоо таш биздин замандын 6-кылымында түрктөр жана Соогда тоосунан чыккан белгилүү соодагерлер тарабынан улуу жибек жолу негизделген. 私たちは JICA のプロジェクトとして Биз долбоорду 2022 жылдын башынан бери ишке ашырып жатабыз. Максатыбыз Чүй облусуна туристтерди тартуу. Аймакта бул үчүн дарамет бар. Ал бири-бирине жакын жайгашкан 3 тарыхый эстелик. Биз туризмди тарыхый маданий эстеликтер менен байланыштырууну каалайбыз. Байыркы Суяб шаары менин аркамда бул христиандардын чиркөөсү. Бул жерде ошо казуу учурунда биз аныктадык. Бул жерде кирпич да болгон экен, пакса да болгон экен, анан жана паксовый блок деп коет, жана чоң блоктор менен. Мындан бир канча убакыт мурун Шахристанга жакын жерде археологдор байыркы Кытай аскер гарнизонун табышты. Кыргыз-Япон экспедициясы жүргүзгөн казуулар бул жерде Тан династиясынын башкаруу доорундагы курулушу болушу мүмкүн. Эң алгачкы казуу иштери 30-жылдары, 40-жылдары башталган, анан согуш башталып калып, токтолуп калган. Кийинчерээк 50-жылдары дагы раскоп жүрүп, анан 82-жылы бул жактан таш табылат. Ошол ташта Кытай тилинде жазылган, илгерки Кытай тилинде жазылган ошо Суе деген, Духуай деген наместник ошол шаарды түптөлгөн, ошол гарник Кытайдыгы түптөлгөн деп маалымат бар да. Ушуга таянып биз айта алабыз, бул жак 6-7 кылым деп. Анан эң алгачкы эле айтып кеткендей, Шахристан 1 бул эң эле алгачкы шаар, анан бул Шахристан 2 кийинчерээк түптөлө баштайт. Мунун айланасында чоң таш шаар дубалы бар болчу. Бул 6-кылымдын тегерегинде болгон. Биз шаарчанын ички бөлүгүндөбүз. Алгач Кытайдын аскердик ставкасы курулуп, кийинчерээк административдик борборго айланган. Ал болжол менен 679-жылы коюлган. Согда шаарлары жана Кытайдын аскердик ставкасы жакын жерде болгону таң калыштуу. Кийин бул жерге ар кандай түрк көчмөндөрү, түргөчтөр, андан кийин карлуктар келишкен. Уюштуруучулардын айтымында туризмди өнүктүрүү, жергиликтүү жамааттардын кирешилерин түзүүгө жана аймактарды социалдык активдештирүүгө өбөлгө түзөт. Раскопканын себебинен айылыбыздын развитие туризмасы өнүгүп атат, жакшы болуп атат, айылга өтө сонун болуп атат, инфраструктура болот, көп туристтер келип атат. Ошентип айылыбыз өтө өнүгүп атат. Бул жакка да японецтерге да чоң рахмат. Мо поляга жайлашып атайын бияка айлык бөлүп берген. Эч кимге тийиштүү эмес, фондовый жерденчи. Чүй районундагы жибек жолунда жайгашкан байыркы Ак Бешим шаарчасы, Красная речка, Бурана ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар макамына ээ болуп, туристтик дараметин жогорулатууга жана ошол эле учурда аймактын социалдык экономикалык багытын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Айжамал Олжобай кызы, Үсөн Көлбаев, Сезбек Нурманбетов, Ала Тоо 24, Чүй облусу.